Рахат Топчубаевна, siz эми жаңы жетекчисисиz, ишиңизге ийгилик каалайм. 12-беренеде мамлекеттик, тармактык жана аймактык инновациялык программаларды ишке ашыруунун алкагында бул министрлер кабинети тарабынан аныкталат дейт. Ошондо конкреттүү түрдө кыргыз патент аныктайбы, туурабы? 12-беренени ачсаңыздар, 1-подпунктунда эң башына жазылып турат да. Ошо Кабмин аныктайт экен. Ошо Кабминдин ичинде кыргыз патент сунуштарды сиздер бересиздерби, сиздер тандайсыздарбы? Кандайча өтөт да? Инновациялык программа, мисалы, идеяларды беришсе, ошол ким тарабынан аныкталат, кандай мындай критерийлер кандай болот деген суроо болуп атат да. Анткени бунун аркасында экинчи суроо туулуп атат, кандай колдоо болот да мамлекет тарабынан ошол колдоого талапкер болгон инновациялык долбоорлор. Анткени бүгүнкү күндө бизге көп жаштар кайрылат, жаңы идеялар менен, инициативдүү бир жакшы идеялар менен кайрылса, биз аларга эмне деп жооп берсек болот? Кыргыз патентке баргыла, же заявканы берсеңиздер, на каком основании, кандай критерий менен тандалат деген суроо да? Чоң рахмат. Бул тартип, ошо инновациялык проект долбоорлорду тандоодун критерийлери өкмөт тарабынан бекитилет негизиненчи. Буга мисал катары жана 40 райондун кырдемилиги боюнча дагы долбоордун өкмөт тарабынан тандалат, а заявканы бергенде өкмөткө түз жөнөтүшөбү? Жок. Бул жерде критерий тандоо тартиби бекитилет. Калган иштер кыргыз патент тандайт. Туурабы? Именно ошондон катары силер тандайсыздар. Андан тышкары менде экинчи суроо бар да, урматтуу кыргыз патенттин өкүлдөрү, сиздерге да, эми көп жылдан бери иштейсиздер. Эгер товарный знакты бир ишкер регистрация кылса, андан сырттан бир таза эмес мындай ишкер ошого мындай ошол демени присвоить этип алса, бул жерде маселе кандай тартипте чечилет? Расмий түрдө айтып койгулачы. Рахмат. Эльвира Жыргалбековна, бул суроо абдан маанилүү суроо. Албетте жанагы бизден көөлүк алган кишинин укугу корголот, бул укуктук негизде. Эгерде соттошкон учурда ошо кыргыз патент мага көөлүк бергенден кийин, бирок ушундай биздин полномочияларыбыз жок да, барып алардын бир ошо сиз айткан жанагы бир чындык эмес учурда колдонуп аткан экинчи тарапты барып биз кой дей албайбыз да. Алар баягы рыноктун шартында биздин антимонопольный, по-моему, ошол тараптан дагы мындай иш жүргүзүлөт да. Анан бирок негизинен чыныгы баягы патент ээсине биз эгер ошол соттук далилдерде барып кыргыз патент өзүнүн жөөсүн жана негизги ушул ээси экенин биз ушул укуктук жактан далилдеп беребиз. Рахат айым, эгер ишкер регистрация алгандан кийин канча каражат төлөнөт физикалык адам тарабынан? Сколько вы берете за регистрацию? За патентирование физическое лицо товарного знака. Эльвира Жыргалбековна, бул 45 класс бар да, ошо классына карап бөлүнөт да. Эң минус, эң ылдыйкы, эң жогорку жагы. 5 миңден 35 миңге чейин. Ошо 35 миң канча жылга? 10 жылга. 10 жылга. Ошо 35 миң төлөгөндөн кийин эмнеге ишкер сотторго чуркаш керек, эмнеге өзүн өзү коргош керек? Жооп бергиле. Бул жерде Кошуп коесузбу? интеллектуалдык менчик 10 секунд. жеке менчикке болуп эсептелет. Кыргыз патент мамлекет орган катары ошонун менчигин тастыктоочу документ берет. Керектүү убактарда жардамдар берилет албетте. Бирок сиздер тараптан жардам болот. Көзөмөлдөйсүз процессти, туурабы? Анткени 35 миң төлөгөн ишкер болсо, андан кийин сотторго барып госпошлина төлөш керекпи? Кыргыз патент өзүнүн ыйгарым укугунун чегинде жардам берет. Жооп берсеңиз, госпошлина төлөш керекпи ошол товарды регистрация алган ишкер? Ооба, төлөнөт албетте. Ооба, Эльвира Жыргалбековна, пошлина жана класстарга карап төлөнөт. Анан жанагы мен башында белгилеп айткандай, укуктук негизде гана кыргыз патент ошо күбөлөндүргөн документ менен ошо сотто же укук коргоо органдарында ошол баягы товардык белгинин чыныгы ээси ким экендигин далилдеп мамлекет тараптагы ошондой органда. Анан биз барып жанагындай ошондой укугубуз жок экен да, экинчи киши пайдаланып атса, биз аны барып сиз пайдаланбашыңыз керек. Анда эмнеге сиздер 35 миңди алыш керексиздер? Эгер кийин коргоп бере албаган
Биз каттоочу албасаңыздар. Элвира Жыргалбековна, биз ушул суроо боюнча көп ойлонуп атабыз да. Бул биз каттоочу гана органбыз да. Ошол каттоону биз көзөмөл жүргүзүүчү баягы орган катары мындай белгиленбейт экен да. Ошол жактарын дагы биз азыр карап ойлонуп жатабыз. Бирок ошол жана укуктук негизде соттордо башкаларда негизги баягы ээсин биз аныктап беребиз. Кыргыз патент тарабынан аныкталат да күбөлүк ээси. Oyun бүтүрө алсын. Кош коюңуздар. Урматтуу төрага, мен кошумча жазып алдым, коллегалар бере бериңиздер, мен кийин акырына жазылып койдум да. Рахмат, мен ушу сөзүмдүн аягына чыгып алайынчы. Урматтуу кыргыз патент өкүлдөрү, ошондо 1 жылда брендти регистрация кылгандан, товарный знакты регистрация кылгандан бюджетиңерге канча каражат түшүп атат? 2021-2020 жылды, 19 жылды айтсаңыздар. Азыр биз карайлы. Экинчи суроо, ошондо сотко чейин канча иштери жетти? Ушул бренд регистрациясы боюнча талашка түшкөн иштерди канчоосун утуп алдыңар, канчоосун утулду, анан канча чыгым болду? Ошону ким компенсация кылып берет да? Айтып атат, азыр биздин юристтер 30 иш каралган экен сотто. Канчоосун утуп алдыңыздар? Канчасын биз Юристти бери чакырып жаныңыздарга отуруп коюңуздарчы. Мен түшүнөм. Рахат айым, сиз жаңы келдиңиздер. Мен ошо юрист көп жыл иштеген юрист, сотко катышкан юристтерден сурайт элем да. 27 иш боюнча биз утуп Кыргыз патенттин күбөлүгү мындай тастыкталган. 3 иши боюнча утулуп калыптырсыңар, ал эмне иштер эле анда? Эмнеге утулуп калдыңар? Юрист азыр тагыраак жооп Анткени берсин. 35 000 регистрация үчүн брендти регистрация төлөгөн адам соттон утулуп атса, мамлекет тарабынан анда регистрацияны эмнеге патентирование эмнеге киргиздик биз? Эмнеге биз регистрация кылыш керекпиз? Эгер аягында мамлекет коргоп бере албаса, 3 ишти утуп алыпсыңар, силер 100% утуш керек болчусуңар. Ишкер элестеткиле бир брендти регистрация кылат. Ал бренд менен көп жыл колдонгондон кийин бир аферист шылуундар келип алып туруп, жанында ошол эле брендти ачып алса, мамлекет коргобой утулуп калса, еще чыгымдар болот. Ошол расходторду эмнеге ишкер алыш керек? Эмнеге мамлекет коргобойт деген суроо туулат да. Эмнеге 5 000ден 35 000ге чейин эмнеге төлөдүм деп. А сиздер ишкерди наоборот, сен бар сотко, өзүңдү өзүң корго, а биз силерге жардам беребиз деп атасыздар да. Бирок сотко ишке моралдык компенсация 1 миллион сомго берсе, 10% госпошлинасын ишкер төлөп бериш керек. Аны эч ким компенсация кылбайт эгер утулуп калса да. Ошол юристке кайрылат эле мен. Ушул 20 канча 30 жылдан бери мыйзамдарды киргизбейсиздер. Сотко жеткирбей туруп силер жардам бериш керексиңер да. Эмнеге убара болуш керек ишкер? Эми 2 мүнөттүн өзүм сүйлөп бердим да, баарын түшүндүрүп берипчи. Жооп берип коесуздарбы? Уруксат берсеңиз түшүндүрүп берип коеюн. Жана 30 иштин 27син уткан. Микрофон жакыныраак алып алыңызчы. Ошонун үчөө дегени ал автор укукка байланыштуу экен. Калгандары товарды белгилери боюнча утуш негизинен жок деп айтылат. Бүт утуп бердиңиздер, Ошондой ооба. Рахат айым, ушу кошумча укук органдар УПКга киргизесиз. 10 секунд. УПКга киргизесиздерби, ошону алып келбейсиздерби? Парламенттен колдоп берели да. Ишкерлерди колдош керек. Кыйын убакыт болуп атат. Анан көп жыл иштеген адамдарды тем более колдоп бериш керек мамлекет. Рахмат. Рахмат. Жанагы бюджет боюнча сураганыңыз боюнча, Элвира Жыргалбековна, 57 миллион биздин бюджетке түшөт. Мамлекеттик бюджетке. 1 жыл ичинде.